Чегара маселеси боюнча сүйлөгөндө дагы, чечкенде дагы аябай аяр мамиле менен чечиш керек. Мен билем бул жерде биринчи кезек биздин мамлекеттин кызыкчылыгын ойлош керек. Туура мен дагы кошулуп кетем. Өзгөнтүктөр бир аз утулгандай сезилип калып атат. Себеп дегенде компромат суу сактагычы биздин тил менен, алардын тили менен андыжан суу сактагычы өзгөнүн территориясында. Ошонун алдында калып кеткен азыр 4,5 мың гектар жөнүндө сөздө. 4,5 мың гектарды өзгөндүк туугандар илгери советтер доорунда берип, анын ордуна компенсацияны башка райондор алган. Аксы, Алабука, Нокен, Араван. Ошондуктан мен өзгөндүктөрдү түшүнөм. Бирок бул бизге азыр шашылып bir интервью берген же шашылып тыянак чыгара турган кез эмес. Себеп дегенде бул протоколдор, бул келишим бизге мыйзам иретинде сөзсүз ратификацияга жогорку кеңеш калып келет. Ошол жерде пикирибизди айтабыз. Ошондон мен өзгөн туугандарга айтар элем, мындай бир аз сабыр кылып, карап, ойлонгондо дагы, чечим чыгарганда дагы жалпы чечим, жалпы ойлорду айтылыш керек. Бардыгыбыз эле бөлүнүп, биз өзгөндүкпүз, биз судактыкпыз, биз көлдүкпүз деп алсак, анда мамлекеттен эч нерсе калбайт. Ошондуктан мен ратификацияга келгенде мыйзам, ошону жакшы окуп көрүп, жакшы талдап, мен оюмду, өз оюмду ошол жерде айтам.